Ош обласынын губернаторы же зам губернатор бүгүнкү күнү бир инвестиция алып келбей, ушул депутатыбыз Жалалдин Нурбаев инвестиция алып келип, ошол жерде элдерди иш менен камсыз кылып иштетип атса, ошону көрө албай инвестицияны качырып атат да инвесторларды. Анан бүгүнкү күнү тиги YouTube жылдызы болуп иштесин, кызматын таштап, же блогер болсун. Кеземелерде ошол байда кымбат калса канча сом косот экен? Канча сом косатлар мен билбейм. Аны сиз билесиз. Эл көтөрүш керек да. Зам директор катары аны эл көтөрүш керек да. Устанокко деле боло элек да. Устанокко боло элек. Мына азыр келди биз. Мына аппараттары кыйын нерсе. Дош керек экен. Биздикилер түшүнбөйт экен, билбейт экен, билгендер келип ишке зам губернаторсызбы? Сизге бир суроом бар дең. Берип койсом болот. Ушунчалык Арвандын көйгөйүн көтөртасыз. Бир больницага кирип, бир аптекаларды бир сенасын салыштырып коесузбу? Сиздин мойнуңузда департаментте мен кече 670 сом алгандардын мен бүгүн 830 сом алдым. Миге десем бул жок деди. Ушунчалык күйөткенсизби, күйүп коесузбу бир? Квитанция барбы? Квитанция барбы? 670 мен 830 сом. Жок, квитанция барбы? Сиз мына аптекадан кийинки аптекадан сенаны салыштырып коюң болду. Квитанция барбы алганда? Менде квитанция жок. Арванда квитанция бербейт экен да. Бизге зам губернатор деген блогерлер келип атсана. Блогерлерди блогер топтоп келет. Ошо президенттин өкүлчүлүктөрү барып туруп, айрыкча мына Ош облусу барып өздөрүнө жаман көргөн кишилерин анча-мынча иштерин чукулатканга аракет кылып, анча-мынча такталбаган маалыматтарды СМИге берип, анын ичинде Акипресске жана башкаларга, жана башка жанагы билим берүү жагынан мектептердин директорлорунан бери киришип, ушул жактарга көп интригага аралашып кетишти. Менин сунушум, урматтуу президенттин өкүлү, Кыргызстанда губернаторларды карадык, президенттин өкүлү кылып, статус берип, жакшы эле аракет кылдык, бирок булардан майнап чыкпады. Менин сунушум, райондун акимдери түздөн-түз премьер-министрге же болбосо ошолорду куратор боло турган бир вице-премьерге баш ийсиндагы облустун, 7 облустун өкүлчүлүктөрүн жоюу эле салган дурус го. Бюджеттен карап чыксак, 1 миллиард сомдон ашык ошолорду караганга акча каражат кетет экен. Биз мындай кылышыбыз керек да, азыр бирөөнү ак кара дебей туруп эле, болбосо депутат комиссия түзүш керек. Мен ошо сунуштайм, комиссияны барып текшерели. Может чындыгы бардыр, может чын эместир. Если чын болгон болсо, анда ого биз орден беришибиз керек. Если чын эмес болгон болсо, анда жоопко тартылыш керек. Рахмат. Эми биздин коллегабызга жанагы адилетсиз каралуу болгонуна чыдабай депутаттар чыгып атканын мен туура түшүнүп атам. Бирок бүтүндөй бир парламент, бийликтин бутагы бир зам губернаторго комиссия түзөбүзбү? Менимче кереги жок. Алмаз Акынжанович, маселени иликтеп туруп, сиз бүгүн кечке чейин ушул жерден бизге так жоопту берип коюңуз. Анткени, урматтуу кесиптештер, эң жогорку бааны эл берет. Жалалидин Нурбаевка эл 3 жолу баасын берди. 10 миңден көптөгөн добуштарды алып жүрөт. Бир сом акчасын кетирбей, Аравандан биринчи орун менен шайланып келди. Мындан өткөн баа барбы? Эл тандады. Алиянаров айыл өкмөтүн урматтуу Алмаз Акынжанович, бүт өлкөгө үлгү кыла турган айыл өкмөт. Ошол жерде инвесторлор келип швейный цехти салды. Роддом курулду, 3 ФАП курулду, жолдор. Алиянаров айыл өкмөтүн башка өлкөлөргө үлгү кылсаңар болот. Айыл өкмөттөргө да ушундай инвестиция тартсаңар болот деп. Мына ушундай кызык чуулардан кече Араванда бир топ эл көчөгө чыкты, көрдүңөр. Мына ушундай окуяга мамлекеттик кызматкердин этикасы бар. Туура адилеттүүлүк үчүн күрөшөм, чындыкты алып чыгам десе, алып чыга берсин, ага эч ким тоскоолдук кылбайт. Бирок соттун, прокуратуранын, милициянын чечими жок туруп, адамды күнөөлөө туура эмес. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен айтат элем, атайын бир зам губернатор үчүн жогорку кеңеш, бүтүндөй бийлик бутагы өзүнүн аброюңузду кетирип, комиссия түзүп отурбай эле, Алмаз Акынжанович, бүгүн жоопту берип коюңуз сиз ушул жерден. Эл баасын Нурбаевка берген, ошондой инвесторлорду алып келип аткан, ошондой фондторго Ассафа сыяктуу. Биз рахмат айтып, ыраазычылык билдирип, орден беришибиз керек тескерисинче. Өкмөттүн бир чече албай аткан социалдык көйгөйлөрдүн бир бутагын тартып, көмөк көрсөтүп, бизге ушинтип жардам берип аталар. Эми ушинтип отурсак, мамлекеттик кызматкерлер инвесторлорду чакыргандын ордуна качып барып атса, мына мен сүйлөштүм, азалар кой андан көрө башка жака, башка кошуна өлкөлөргө келет окшойбуз андан көрө деп. 200 адам иштесе жаман ошол жерде. Швейный цехте Россияга кетпей.